Мээримдүү жана ырайымдуу Алланын аты менен баштайбыз. Ассалому алейкум. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы баарыңыздарга Алланын саламы жана тынчтыгы болсун. Ассалому алейкум. Шашпай эле баштай берейин. Шашкан шайтандын иши дейт. Башка нерселерден көбүнчө шашып калабыз да, жанагы Instagram'дан азыр 1 мүнөттүк видеолор жакшы кетет экен да, негизи алгоритми боюнчачы 1 мүнөттүн ичинде оюбуздун мазмунун түшүндүрүп, анан бул жака чакырып атабыз. Эмесе мындай таанышуу аянтчасы каналыбыз, үй бүлө куруш максаты. Өзүбүздүн мекендештерге, колдон келсе кыргыз тилин билген башка улуттарга деле жардам болсун. Ушу Кыргызстанда жүргөн, башка мамлекеттерде жүргөн бардык сиздер деле катышсаңыздар болот. Чектөө жок, жаш курагы 18 жаштан баштап 65 жашка чейинки айымдар, мырзалар 70 жашка чейинкилер болот. Бүгүн мындай жарыя кылып коелу, чакыруу кылып коелу айымдарга. Чакырып жазап коелу. Дайыма чакырып мындай дават кылып туруш керек да, чакыруу кылып туруш керек. Ансыз нерсе болбойт да. Ансыз каналдар өнүкпөйт. Жаш курагы 35 жаштан 45 жашка чейинки айымдар, сиздерди чын жүрөктөн биздин баракчабызга чакырабыз, катталууга, үй бүлө курууга, курганга ниетиңиздер жок болсо мындан ары ойлонууга чакырмакчыбыз. Жалпы. Бирок бир шарт бар. Эгерде сиздер жолдошуңуздардан ажырашып кеткен болсоңуздар, же таарынып эле өзү алдынча өзүңүз эле кетип калган болсоңуз, бирок жолдошуңуздун көңүлү бар болуп, эч кандай сизге талак бербесе, анда ошол кишинин келинчеги болуп эсептелинесиз да. Сиз башка мырзалар менен таанышууга болбойт, ачык эле айтканда. Күнөөкөр болосуз да. Эгер билбей жүрсөңүз, шуну билишиңиз керек. Билишиңиз парыз да, үй бүлө куруу жөнүндө таарынып кетип калсаңыз болбойт. Мырзалар сиздерге да тиешелүү. Эгерде аялыңыз Россияга кетип калса, же сиз өзүңүз Россияда болсоңуз, же Америкада болсоңуз, жөн эле мындай таарынышып, эгер талак бербесеңиз, анда сиз дагы кайрылганга болбойт биздин каналга. Болот, шариаттын негизинде боло берет. Башка аялга нике кыйып койсобуз боло берет. Натыйжада биз жаман көрүнөбүз, биз уят болобуз. Негизи эле айымдардын 99%, 99-100% почти 95 дей берели. Экинчи аял алуубузга каршы. Экинчиден, мыйзамда жол бербейт. Ошондуктан ач кулактан тынч кулак дейли. Сиздер кайрылбаңыздар, бизди алдабаңыздар, урматтуу мырзалар. Сиз таанышып атканда мындай болсо да жакшы да, сиздин үй бүлөңүздөгү бир адам, сиздин карындаш, же болбосо байкеңиз же ата энеңизден бирөөсү билсе жакшы болмок да. Күбө катары. Биз дагы коркпой ошолор менен сүйлөшүп, кандай сиз жөнүндө сурап алсам, сиз өзүңүздөгү мүнө жашырып койгон нерсени алар бизге айтып коюшмак да. Анан ошого карата бияктагы айымдарды тааныштыра бермекпиз. Минус жактарды айтып коюш керек. Эми Алла Таала берген минустар болот да. Мисалы ооруп каласыз, андайды айтыш керек таанышып аткандачы. Анан кийин үйүңүзгө баргандан кийин аны айтып койсоңуз уят болот да. Мындай алдаган эле болуп адам болуп каласыз дагы, анан бүттөн ошо боюнча таарынып калат өмүр бою. Андыктан ошолорду текшериңиз. 35 жаштан 45 жашка чейинки айымдарды кабыл алуудабыз. Ошол айымдар, эгерде жолдошуңуздар талак берген болсо, 3 ай 10 күндөн кийин башка мырзалар менен таанышканга сиздер укуктуусуздар шарият негизинде. Эгерде жолдошуңуздар каза болуп калган болсо, анда 4 ай 10 күндөн кийин башка мырзалар менен таанышууга болот сиздерге шарият негизинде. Бирок өзүңүздөр эмес, үйүңүздөгү мындай вали деп коет, сиздин атаңыз, же болбосо байкеңиз, же болбосо иниңиз бир эркек адам тааныштырганы бул шариятка ылайык жана сүннөт сооптуу иш болот. Ошондой нерсеге жетели деген ниетибиз бар, иншалла. Шарият негизи ошондой болот да. Айымдар негизинен өздөрү кайрылса деле болот. Бирок кичине мындай уятыраак нерсе болуп калат да. Бирок уят десек, андан жаманын кылып коюш мүмкүн да айымдарчы. Башка эркектерге өзүнүн денесин көргөзүп, башка чочун эркектер менен сүйлөшүп, ал жагы кандай анда? Ошондой болуп атат да. Бирок ага караганда бизге кайрылып, өзүңүздөр уяттуулук менен мырзаларды тезирээк таанышып, ары же бери болуп, никени кыйдырып,
бактылуулук үчүн өмүр сүргөнүңүздөр жакшыраак болот биздин оюбузча. Андыктан баардык айымдар кайрылсаңыздар болот. Болгону бир шарт, жолдошуңуздар жок болсо, каза болуп калса, же болбосо ажырашып кеткен болсоңуз чындап анда болот. Биз да жаман көрүнүп калат экенбиз да. Буга чейин кайрылып, турмушка чыгып кеткен болсоңуз, анда бизге кайрылып айтып койгонуңар жакшы, биз чыктык депчи. Кийин күйөөңүз менен чай ичип отурганда күйөө керек беле деп алё деп биз отурганыбыз уят болот да. Ошол биздин да шагыбызды сындырып коет. Туугандар, биз тааныштырууда купуялуулукту сактоо менен тааныштыруудабыз. Жөн эле баягы ойноп жазбагыла бизге. Эрмектеш үчүн жаман ой менен жазбагыла, чындап. Биз да жаман көрүнөбүз да, биз да күнөөкөр болобуз. Урматтуу мырзалар, айымдар, сиздер кайрылганда телефон аркылуу чалбайсыздар бизге. Таанышуу аянтчасы деген Instagram баракчабыз бар. Могул жерге да жазып коебуз. Instagram баракчабызды ошондой кылып издеңиздер бизди Instagramдан. Instagramда үйрөнүңүздөр, Instagramдан жазганды билиңиздер. Эгерде өзүңүздөр жаза албасаңыздар, үйүңүздөгү билген бирөөнө айтыңыздар, алар жазып беришсин. Бир адам бактылуу болуш үчүн ошол үй бүлө, жакын туугандар бүт жардам бериш керек, бир команда болупчу. Ошону жардам берген ошол болсун. Негизи жашоодон издегениңер жакшы, көрүп билип таанышканыңарчы. Бирок ал жерден да уялып, же болбосо убактыңыз болбой, күнү түнү жумуш иштеп жүргөн болсоңуз, анда биздин канал сиздерге жардам берет иншалла. Канал демекчи, көп адам бар экен деп ойлобоңуздар, бул каналда жалгыз эле иштейм. Ошого карата өзүбүзгө ыңгайлуу учурду, шарттарды айтып, мындай тааныштырып койсом болот экен иншалла. Тынчтык керек экен, ал үчүн телефон номерди коюп койсом бизде тынчтык жок болуп калат экен да. Ошондуктан Instagramдан өзүңүздөр тууралуу маалымат жазасыздар. Ал маалымат бул жактан жарыяланбайт эч качан. Бир гана сиздин макулдугуңуз менен ушул жака чыгарып бер, мага жарыя керек десеңиздер, анда чыгарып беребиз иншалла. Анан биздин кызмат акыбыз бар, бирок кызмат акыбынан коркпой эле коюңуздар. Айымдар үчүн деле, мырзалар үчүн деле өтө жеңилдиктер бар. Мырзалар толугу менен төлөшөт, ал эми айымдар болсо 50%-ин көңүлүнөн чыгарып берсеңиздер болот. Бирок дароо эле албайбыз, бир жакшы бир жыйынтык чыгарып, сиздерди бир мырзалар менен тааныштырып, мырзаларды болсо ошондой айымдар менен тааныштырып, балким үйлөнгөндөн кийин алабыз деген ой бар да. Ошондо мындай жакшы, мындай көңүлүбүз толуп, сүйүнүп алат экенбиз да. Анан жөн эч кандай тааныштырбай туруп, мындай алганыбыз бизге деле уят экен да. Баягы сурап алган нерсенин мындай берекеси жок деп коет. Сурабайбыз, бир гана Алладан жардам сурайбыз. Бул ишибиз негизи толугу менен Алланын ыраазылыгын табууга багытталган да иш иншалла. Бүгүн айтаар сөз, мотивациябызды абдан көтөрөлү туугандар. Ушундай бир нерсени уюштуруп аткам, ошол нерсеге катышсаңыздар болот. 18 жаштан баштап, балким 15 жаштан баштап, 70 жашка чейинки баардык мырзалар, айымдар катышсаңыздар болот. Жалкоолукту жоюу максатында, мотивациябызды көтөрүү максатында, көңүлүбүздү көтөрүү, ден соолугубузду чыңдоо, дарылануу, мисалы үчүн стресстен чыгуу, эмгектенүүгө үйрөнүү максатында бул нерсени уюштуруп атам. Эмнеден башташ керек? Эң биринчи уйкудан башташ керек. Ден соолукка, денеге жакшы көңүл буруудан, өзүбүзгө кам көрүүдөн баштайлы деп турабыз. Ал мындай болот. Тема мындай: эрте жатам, эрте турам. Мисалы, биз 20-25 жылдан бери кеч жатып жүрүптүрбүз да, бирок ал өзүбүзгө билинбей эле шайтан бизди алдап жүрүптүр да. Кечинде жаткандан кийин эмне кылабыз? Баарыбызда телефон бар, телевизор бар, ошону көрөбүз, эс алабыз депчи. Негизи эс албайт деле экенбиз andачы. Түрдүү видеолорду көрөбүз, Instagram көрөбүз, YouTube көрөбүз, TikTok көрөбүз, жана башка. Ошолор бизге пайдабы, пайда эмеспи суроо бербейт экенбиз да. Көрө берет экенбиз, маалымат ала берет экенбиз, анан бир малда мээбизге толот дагы, анан чарчайбыз, көзүбүз талыйт, белибиз талыйт. Анан бир малда өкүнөт экенбиз да, саатты карасак 12-1 болуп кеткен. Ушунча убакытты бердимби, 2 саат отуруп коюптурмун деп анан кайра чөгөбүз. Көрсө болот, YouTube'ду көрсө болот, Instagram'ды бүт көрсө болот, бирок бир максат, бир суроо берип коюш керек өзүбүзгө, эмне үчүн көрүп атам. Ушул суроого жакшы жооп алсак, мен пайда алам, издеген нерсебизди издеп атабыз да. Мисалы үчүн Instagram'ды көрөбүз. Бул жерден жакшы нерселерди угайын, хадистерди угайын, кеңештерди алайын деп, же сабак угайын, жашоомо пайда алайын деп, пайдалуу нерсени
пайда үчүн деген максатта көрүп атсак, анда көрөлү бир ошондо да чектеп коелу, максат коелу бир жарым саат, 1 саат да көп болуп кетет экен. Бир 40 мүнөт, жарым саат көрөм деп белгилеп коелу дагы ошол маалда көрүп анан чыгып кетели. Жатаарга бир саат, жарым саат калганда телефонду көрбөй, полетко коюп, телефонду алысыраак коюп, будильникти коюп, эртең саат 4-тө турам деп максат коюп жатканга өзүбүздү багыттайлы деп атабыз. Бүгүнкү тема ошол, экинчи тема ошол, эрте жатам, эрте турам. Мындай болот, күн сайын 40 күндүк иш чара болот. Күн сайын бир видео чыгарып турам Инстаграмдан. Кудай буюрса, Алла Таала жардам берсин. Дуа кылып туруңуздар. Ютубтан, ТикТоктон жана Фейсбуктан. Бул жактан кичине узаагыраак болот, бир 5-10 мүнөт болуп кетиши мүмкүн. Комментарийге жазып коюп турасыздар. Күн сайын 15 мүнөттөн эрте жатып атам. Анан ошону 40 күн улайбыз. 40 күн эрте жатабыз, 40 күн. Алгач 2 күн бир 15 мүнөттөн эрте жатып отуруп, мисалы үчүн 1:15 жатып бүгүн. Эртең дагы 1:15 жатып, же болбосо күн сайын 15 мүнөттөн эрте жатып отуруп, саат 11ге алып барабыз. Күн сайын 11-де жатып отуруп, 40 күн ошондой 11-де жатып салалы дагы. Өмүр бою мындай эрте жатканга ниет кылып, ушул машыгууларды кылалы деп атабыз. Кандай дейсиздер? Бул жерден эч кандай перистер, белектер жок. Бизде андай акча жок. Болгону жакшы дуа кылып коебуз сиздерге, бири-бирибизге дуа кылып коебуз. Ошол иш чараны уланталы деп атабыз туугандар. Кандай дейсиздер? Могуреки видеону азыр мен эме кылбайм, монтаждабайм. Кичине түрдүрүп, ылдамыраак сүйлөгөндөй кылып коем. Иншалла. Ошого аракет кылабыз. Бул эмне үчүн мындай? Эрте жатсак ден соолугубуз жакшы болот. Акысыз дары деп коет. Туура уйку ушул болот. Эрте жатуу. Жатаарга жакын күн баткандан кийин, шам намаздан кийин же шам намазга чейин эрте тамактануу, аз тамактануу, пайдалуу тамактарды тамактануу, сууну жатаарга жакын көп ичпе, 1-2 стакан ичсек болот. Газдалган тамактарды жебөө, ызычууларды өчүрүү 1 саат калганда. Үйдү дагы даярдоо, үйдү желдетүү, таза кармоо, мүмкүн аластап коюу, үйдү ача түтөтүп, жууп тазалоо күн сайын. Жакшы видеолорду көрүү жатаарга 1 саат, жарым саат калганда. Үйдү дагы даярдап, эрте жаталы баардыгын көндүрүп, иншалла. Жууна турган болсок жуунуп, бүт даярдаш керек да ошого. Анан ошондой жаткандай болуп, будильникти коюп, ошондой кылып жаталы деген, машыгалы деп жакшылыкка үндөйлү. Муну менен биз эмне кылабыз? Ден соолукту чыңдайбыз. Аябай күчтүү болобуз, иншалла. Физикалык жактан, психологиялык жактан. Анан эрте турабыз, багымдатка турабыз. Тахажжудка ниет кылып жатабыз колдон келсе. Эрте туруш керек, ибадатка даярданыш керек. Ошого даярдоо адамдык жактан, ибадат, руханий жактан. Ошондой өнүгөлү деп атабыз туугандар. Сөзүбүз кайталанып жатса кечирип коюңуз. Ошондой иш чара уюштуралы. Анан жазып турасыздар, мен муну кылып атам деп. Күн сайын ушундай видео кылалы, 40 күндүк видео. Иншалла. Кеттик анда туугандар. Бизге кошулам дегендер кошулгула. Күн сайын эртеменкиге ниет кылып жатабыз. Кечинде эрте турам деп максат коебуз. Өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы иншалла. Үйлөнө тургандарга бул өзгөчө жакшы даярдык болот. Аялыңыздар барбы, жокпу? Буга бүт барыңар катышсаңыздар болот. Кеттик анда эмесе. Ассаламу алейкум.